It's like downtown New York in the middle of traffic jams. All I really want you to know is who I am. Find me low key in the back. Salam aleykum. Ey baldarı. Berkel geç. Otur bulamında. Otur munda. Otur. Aksakaldık al. Bu arak degen aram. İçpegile. Aksakalı pivo degan bolat, pivo. Arak emes bu. Akıl yesin eri жоқ olot. Үй бүлөңөрдөн ажырап каласыңар. Aksakalı, bu arak emes bu, pivo degan bu, Baltika. Абириңерден ажырайсыңар. Есиңерге келгиле. Aksakal sizdiki тура. Ey balдар. Кор болуп элесиңер, кор болуп. Blessed and cursed on the day that I felt the power of you inside me. It was strong and I loved it. And there comes a time in our lives when things change. It's a brand new day, and baby, I'll spend it with you. Do you wanna share my love bliss? I long for the day when I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big thing if you leave me, but I do. Aklınlardan ayrılasınlar, aklınlardan ayrılasınlar, aklınlardan ayrılasınlar. Miss you much. Miss you much. Yerden acıraysınlar, yerden acıraysınlar, yerden acıraysınlar. Din soluğunlardan ayrılasınlar, ayrılayınlar.
Алмаз, сенин арак ичкениңе жакшы эле чыдап келдим. Оңолуп кетер деп үмүттөндүм. Бирок сен үмүтүмдү актаган жоксуң. Кош, бизди издеп убара болбо. Балдар аман болсо, эптеп чоңоюп кетишер. Үй бүлөңөрдөн ажырайсың, бүлөңөрдөн ажырайсың, бүлөңөрдөн ажырайсың. Алмаз! О, Алмаз! Алмаз! Он не дышит, он холодный, смотри. Он замерз! Он жесткий вообще. Он Алмаз! замерз! Алмаз! Başından bizdin el aytat, balanın ay vakit dev aytat. O sondoy bolsa emdi üçün, o sordu deşinden aytat. Kiygenler menin geypimdi, kim bilet kanday gep aytat. Başından ötkön azabın baykuşun appan em aytat. Bar çıgar bala mezinde, balaban sardoz gezim. Урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угуучулар, бүгүн сиздер менен биз талкуулай турган тема өзгөрүү өзүбүздөн. Биз эсли жарым жыл аңач болуп атсак, анда балдар бизди турап чачын өстүрүп атат да. Значит, бардык кыздар болгондо сенин эле ошол жерде карындашың бар, сенин эле ошол жерде эжең бар. Кыздардын мындай жалбырак жабынып калуусуна, мага окшоп мындай ачык кийинүүсүнө, мындай эме кийинүүсүнө, балким эркектер күнөөлүү болуп жаткан чыгар. Шымын нервинен жыртып алган кыз десең кантип эми нормальный кыз ойлойсуң? Сиз аны каяктан билесиз? Кийиминен эле көрүп айта албайсыз. Эркектер кайсысына тиешет? Баягы жүрөгү тазасына тиешеби же жүрөгү баягы кирине тиешеби? Чынын айтканда эркектер ачык кызга тиешет. Бул колдо ачык конфет турат, бул колдо жабык конфет турат. Чымын кайсысына келип конот? Ачыгына келип конот да турабагы. Калыгулдун, Арстанбектин ыр саптарында айтылган катын үндүү эркектен Кудайым сактасын дегендечи. Катын неме үндүү эмес, катын өңдүү эркектер көбөйүп кетти да азырчы. Азыркы кыздар эмне керек болсо жумуртканы да бышыра албайт, тамакты да жакшы билбейт. Анан булар алжаңдап, калжаңдап сулуусуна суктанып алат, аны тиги сууга чылап иче тургансың. Мини юбка кийип, төшүңөрдү ачып чыксаң, эркек суктанбаганда кимге суктанат аны? Жана өзүгө айтып өткөндөй, номер 1, номер 2 аялдар кетет. Азыр мен көп эле көрүп атам, кыздардын өздөрү жыңалач кийиндиргенге үйрөтөт. Ал ата энелерде кандай? Ата энелерби? Бияка каршышып кетейин, сага алтына элестет. Ата энелер өздөрү мини юбка кийип жүрсө, ана ошолор кайсы тарбия болот? Ата энең мини юбка кийет чыгат, бирок биздики андай эмес. Сен өзүңдүн ата энеңди айтып атасың. Анан эркектер айбаттуу болсо, кыздар ыймандуу болот дегенге да коштуларбы? Аялың үстүндай, мындай семиз экен десе, ай буну душ азатта золотая дебейт да тура. Өзүңүздөрдүн чачыңыздарга карап көрсөңүздөр кандай болот атат. Моюнга алыңыздар, биздин чачыбыз ушундай. Ооба биз өзгөрө албай атабыз. Бирок силер өзгөргүлөт атат. Моюнга айтыш керек. Бир кандайдыр оорунун азабынан ошо чачым кыскарганда Мойнуңузга алыңыз эже, актанбаңыз. Мойнуңузга алыңыз, тууган уругуңуз көрсүн. тилиңде сөөк жок экен, баракелде. Айтканыңа биз кошулабыз. Биз өзгөрөбүз эже, сиздер өзгөрүңүздөр. Биз өзгөрөбүз деп мойнубузга алып, азыр биз эртең өзгөрө калганга биздин азыр милдетибиз да жок, акты да бере албайбыз, сөз да бере албайбыз. Балдарды мына биз өзгөртөбүз, мугалимдер, ата энелер өзгөртөт. Биздин да балдарыбыз, биз кошогон балдарыбыз бар. Балдарыбызга өрнөк болуш үчүн өзгөрүңүз эже. Ушундай аялдарга эмнеге
айтпайсыз биздин апаларыбызга. Сиздер ушундай кылыңыздар. Жолдо жүрүп билдим, что мен туура эмес жолдо жүргөн. Мен хиджаб кийгенин аябай как бы горжусь, да. Постепенно по ступенькам болот. Мен ошону мамама дагы жеткирип билдиргенге аракет кылам. Эмне үчүн сен кашыңды тересиң? Эмне үчүн сен боёнуп жүрөсүң? Мен кашым терилгенин көрүп турасызбы? Эки адам жанында каткырып күлүп койсо биз ойлошубуз мүмкүн да. Ё-моё, булар мени каткырып күлүп шылдыңдашып атат депчи. Курстен кийип туруп, кийгизип туруп сахнага чыгарат да, өзүнүн апасы ошо сахнага чыгып гүл берип атат. Хиджаб кийип жүргөн кыздардын жүрөгүнө ыйман берсин, жана хиджаб кийбеген кыздардын да жүрөгүнө ыйман берсин. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Шаханов айтып кеткен, биздин цивилизация өнүгүү дейбиз, бирок биз өнүгүп Американын цивилизациясына туташтык деп ойлосок, көрсөк канализациясына туташып алыппыз деп. А бул чын эле. Азыр биз батыштын бүт эле кайсыл жактан пайда, кайсыл жактан зыян келерин билишибиз керек. Эмнеге дегенде Америкадан келип аткан саясаттардын баары бизге зыян болуп атат, а башка мусулман өлкөлөрүнөн бизге пайда келип атат. Ушунун зыян пайдасын билиш керек. Анан дагы бизде азыр тескери болуп калды. Жаштарды тарбия дейт, бирок ата-эненин өзүн тарбиялаш керек болуп калды бизде. Биринчи ата-эне тарбия болсо өзүн, анан баласына берет. А ата-энеде кайсы тарбия жок болсо, баласына да бере албайт. Урматтуу ата-энелер, эже агайлар, кошуласыздарбы ушул? Бул кандай? Ата-энени дагы ата-эне тарбиялаган. Мен айтып атпаймынбы? Ата-эненин тарбиясын алып келген бала, мисалы үчүн айылдан келди, ата-эненин тарбиясын жакшынакай, айылда жакшынакай жүрдү, бир жол менен басып жүрдү. А эмне үчүн шаарга келип бузулуп кетип атат? Мен силерге суроо берейин. Азыркы ата-энелерден тарбия жок деп эмнени айткың келип атат? Эмнеси тарбиясы жок? Мисалы, мына азыркы ата-энелер менен мугалимдердин эмнеси тарбиясы жок? Ар бир сүйлөгөн сөз эми ар бирин өзүнө кабыл алып, өзүндө жок болсо сабак болуп калсын бул. Эмнеге дегенде азыр мен көп эле көрүп атам, кыздардын өздөрү жыңалач кийиндиргенге үйрөтөт. Ал ата-энелерде кандай? Ата-энелерби? Ата-энелер. Балким коомдон эмеспи? Жок, эми ата-энесин жаап сөйлөйм. Мен көбүнчө ата-энелер менен кыздары мини юбка менен кийип кетип атып, ээрчишип кетип аткандарын көрөм. А эмне үчүн кыздарын айтпайт? Жана ээрчитип жүргөндө эмне үчүн узун кийип жүрбөйт? Ал эмнеден эми? Ата-эненин тарбиясы бербесе, ал эмнеден? Балким анын таанышы чыгар же башкасы чыгар да. Сен айтсаң, сен бирөөнүн ата-энесине тийишпесин, өзүңүн ата-энең ошондой окшойт да, по-моемчу. Өзүңүн ата-энеңдин ыйманы жок, алсыз, ошондуктан сен айтасың. Бияка каршышып кетейин, сага алтына элестет. Ата-энелер өздөрү мини юбка кийип жүрсө, ана ошолор кайсы тарбия болот? Балким сенин ата-энең мини юбка кийет чыгар, бирок биздики андай эмес. Сен өзүңдүн ата-энеңди айтып атасың бул жерден. Эртең мен сага өз көзүмөн көрсөтөм. Офисте иштеген аялдарды, банкта иштеген аялдар көрсөтөм. Жарым жылаңач шефтерине ошентип мини кийип, секретаршалай кийип жүргөндө өз көзүмөн көрсөтөм сага. Ал кыздарына антип айтпайт, өзү билет чыгар, кыска юбканын зыянычы. Бирок эме кызына айтпайт, кыска юбка кий деп айтпайт. Анан элестет, ата-энеси бирке урушуп койсо эле азын өлүп алган, ошол жакшы тарбиябы мисалы сага? Тарбия бере албагандан кийин анан бирке кээде урушуп, аз кээ бир ата-энелер уруша албайт. Урушканда чап десет менен чуук менен мит эле чаап коет. Ошо турабы мисалы? Эркек ата-эне болгондо чаппайбы баласын сабап? Уруп адамды тарбиялай албайт да, адамды сөз менен гана тарбиялай алат да. Анан бул бала айтып атат го, ата-энеси күнөөлүү депчи. Мен ойлойм, мисалы ата-эне айтпайт да, кызым кыска юбка кийип алчы, көчөдө балдар карабайт атат, карайт экен депчи. Эч бир ата-эне антип айтпайт да, бул балага айта кеттим. Ар бир адамдын өзүнүн. Мисалы айтпайт, айтпайт деп жарым жылаңач жүрсөңөр силерге айтпайт да, силерге айтышты эле уже эме болуп калды уже. Эмне болуп калды? Айтканда эле пайда жок. Эмне үчүн ата-эне сага деле баары бир айтпай коем десе, биз эмне болобуз? Анда жашоо бул жашоо жок болуп кетет. Ата-эне мисалга ата-эне айтыш керек. Ал кыз жапжалаңач болуп, жалаңач ич кийимчен калган учурда да айтыш керек. Ата-эне айтыш керек, эркек да айтыш керек. Ал сиздин сөзүңүз туура эмес. Анан бул жерде темабыз башкача болуп атат. Өзүңдөн кандай? Өзгөрүү өзүбүздөн. Өзгөрүү өзүбүздөн. Биз өзүбүздөн эмес, өзүбүздүн башыбыздагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрүп атабыз да. Бул жерде биз өзгөрүү өзүбүздөн эмес эле, өзгөрүү башкадан болгонсу башка бирөөлөрдүн каталарын сүйлөп атабыз жалаң эле. Анан кийин мынагу ата-эне күнөөлүү эмес деп, ата-энелер күнөөлөгөн жерибиз жок. Ошол кыска кийинген кыздар, айрыкча мектеп жашындагы кыздар өздөрү иштеп, өздөрү кийим сатып алган деңгээлге жете элек. Ошо кийимдин алып берген баардыгы ата-эне, акча берген да ата-эне. Бул жерде ата-эне күнөөлөгөн жокпуз. Анан эркектер айбаттуу болсо, кыздар ыймандуу болот дегенге да кошула бербейм. Бул мурун болчу. Азыр айбаттуумун деп
өзүң карындашыңа эмес, кошунаңдын карындашына, кошуна карындашка тигиндей тур, мындай тур деп койсоң, сотко берип коюш деле кеп эмес. Бул азыркы учурда бул жарабайт мындай. Анткени ар кимсе ата-энеси өзү ал жетпей аткан балага сырттан бирөө айбаттуу болуп, айбатын көргөзө турган болсо, ал ошо тоордун аркасына кетип калышы мүмкүн. Рахмат. Рахмат. Күчөмпөдө эмес, кеп кийимде эмес, жана прическада эмес да. Ал өзүбүздө жанатан бери эмне өзгөрүлөт десек, көрсө бул ата-эне күнөөлөбөй, коом кандай болсо, өзүбүз да ошондой болобуз демекчи. Биз өзүбүздү тарбиялаш керек. Эң биринчиден ата-энеге жала жаппаш керек да вообще-чи. Андай кыздарга мен кошула албайм да, жанатан беричи. Өзгөрүү өзүбүздөн деп эмнени түшүнөсүң? Өзгөрүү өзүбүздөн деп бул жанат айтып кетпеди. Жанат кызын тарбиялабайт ата-энеси депчи. Бул өзүбүздөн эле да эң биринчи билим керек. Анан билимден кийин өзүбүздүн фундаментибизди куруп дегендей, өзүбүздүн мээбизди иштетип, ар бир адам өзүн оңдош керек. Биринчи бирөөнү оңдойм деген адам биринчи өзүн оңдош керек. Оңдойт. Мисалы өзүнүн жүрүм туруму менен, ыйманы менен, же болбосо кийимден, мисалы үчүн жанагы мини юбка кийген, анан кийин тинде мындай азыр биз баары деле батышты туруп атабыз, анан Европаны туруп атабыз деп атабыз да. Буякта бирөө айтып кеткендей, чындыгында биз Европанын канализациясына кошулуп алганбыз да, биз чындыгындачы. Ошондуктан биз азыр бирок мен азыр буякта ороз айтып кетти, кыздар тамак жасаган билбейт, кыздар тигиндей кылган билбейт депчи. Мен айтат элем, эгерде сен ошол тамак жасай албаган кызды сен ошо аял кылып алып, ошого тамак жасаганды үйрөтсөң, сен анда бешке чыгасың деп айтмакмын да. Анан кийин эле ошол менен эле бирге мен буякта ата-эне жөнүндө сөз болуп кетти. Ата-энени күнөөлөгөндөчү, ата-эне эч качан баласына жамандык каалабайт. Канчалык жаман болгон күндө дагы ата-энеси ал баладан отказ бербейт деп айтмакчымын. Демек биз улуу жашта ушул жерде отурган эжелерибиз, агаларыбыз ким болсо дагы, демек биз өзгөрө албай атабызбы? Өзгөрө албай атабыз, моюнга алышыбыз керек. Чын эле бизге жаштарга өрнөк болуп бере турган, өзгөрүүгө себеп боло турган адамдар кимдер? Бул улуу инсандар, эжелерибиз, агаларыбыз. Эгер ошол эжелерибиз, агаларыбыз өрнөк боло албай аткан болсо, өзгөрүү болбойт. Анан кийин бул айтып атпай кээде, мисалы кыздар айтып атабыз, кыздарды мисалы эмне үчүн силер сулууна карап тандайсыңар депчи? Эмне кайсы бала өзүнүн жанында сулуу бир аялды жетелеп жүргүсү келбесин? Эгер силер өзүңөр деле бир жакшынай бир балага турмушка чыгып жүргүңөр келет, демек балдар деле бир таттакай кызды жетелеп алган аялына карап айтпайт да, аялың мындай семиз экен десе, ай бунун душа затта золотая дебейт да тура. Адам сырткы келбетине карап туруп айтат да, ошон үчүн мындай сиз өзүңүздөр да өзгөрүүнү өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Мисалы чоң эжелерге дагы агаларга айтабыз, мисалы өзүңүздөр өрнөк болуп бериңиздер, жаштардын өзгөрүшүндө өзүңүздөр өрнөк болуп, өзүңүздөр сабак болуңуздар. Мисалы айтып атпайбы эже, мисалы чачы узун болгон эжелерден өзүңүздөрдүн чачыңыздарга карап көрүңүздөр кандай болуп атат. Моюнга алыңыздар, биздин чачыбыз ушундай. Ооба биз өзгөрө албай атабыз. Бирок силер өзгөргүлө атат. Моюнга айтыш керек да, чын эле өзгөрөлү. Азыркы убактан баштап өзгөрөлү да, мисалы. Урматтуу эжелер, агайлар, эми мынакей жигиттердин, жаштардын ою. Сен балам жакшы туура айтып атасың. Ооба, бул жерде деген эми ал адамдын өзүнөн да. Мен мисалы үчүн өзүмө жооп берейин. Мен ошол телевидениядан деле кийин кайын журтун көрөт болуш керек. Менин чачым абдан узун болчу. Себеп дегенде мен жолдошум ошо менин чачымдын узундугуна кызыгып алган. Анан бул бир кандайдыр бир оорунун азабынан ошо чачым кыскарганда, мына аз эле болду, бир 7-8 жыл болду, мен 5-6 эле жыл болду чачым кыскарткан. Азыр менин деген кайненем. Анда биз таң калбай эле коек да, менин чачым узун болчу, азыр кыскарып калды. Демек алдын кыздардын чачы узун болчу, азыр кыскарып калды. Таң калбай эле койганда. Сиздер сабак болуңуздар эже, жоолук салыңыздар. Сиздерге эмне жарашат? Мисалы ошо жоолук салып эле таттакай болуп, эже, апа болуп жүргөн өзүңүздөргө жарашат. Сабак болуңуздар, өрнөк болуңуздар, кийин жаштар өзгөрөт да, мисалы. Мойнуңузга алыңыз эже. Жарашпайт эже, мойнуңузга алып эле коюңуз. Мойнуңга алып эле өзгөрүңүз эже, мына азыр убакытында мезгил келип турат. Азыр өзгөрүңүз, ушул мүнөттөн өзгөрүңүз мына. Сизди көрүп, могул жаш кыздар өзгөрсүн, мына мойнуна алсын. Ооба, эжебиз мойнуна алды, өзгөрдү. Эже өзгөрүп аткандай мен да өзгөрөйүн деп мойнуна алып өзгөрсүн. Мойнуңузга алыңыз эже, актанбаңыз. Мойнуңузга алыңыз. Тууган уруңуз көрсүн, баары көрсүн. Ал тууган уруңуз көрүп таң калсын. Биздин эжебиз чачы кыска кылып алды эле. Айт ооба, жаштар сүйлөсүнө бар, өзгөрүп кетти деп айсын. Өзгөрүңүз эже, тема жакшы болуп атат. Өзгөрүңүз. Биз өзгөрөбүз эже, өзгөрүңүз. Жаштар сүйлөсүн. Ал мындай. Мен эч качан сын пикирлерди мен четке какпайм. Менин ушунча жашыма келген, ушунча стажымда мен далай сын пикирлерди уккам. Бирок мен азыр ушул кайненем мен ушу күнгө чейин атымдан айтпай жибек чаш деп тергейт. Мен ошонусу менен сыймыктанам. Бирок сен ушу кичинекей балам болсоң дагы сенин сын пикириңди туура кабыл алам. Бирок биз деген Бул жигит туура эле айтып атабы же кандай? Кошуласызбы, кошулбайсызбы? Жигит деген
эми адам деген ал бир эле айткан неме менен өзгөрбөйт, ушунчалык катуу айттың. Сын пикир болуп атат депчи. Сын пикир болуп атат. Мага сын айтылып атат. Айтыла берет да сын дебестен өзгөрүңүз да. Эмне сиз сын пикирди угучу качанга чейин угасыз? Эртең дагы 10 жылдан айтасызбы? Мага 20 жыл алды сын пикир айтылчу, азыр да айтылып атат. Мен үчүн таң калыштуу нерсе эмес дейсизби? Эмне сизге сын пикирди эмнеге айтып атат? Өзгөрсүн деп атат туурабы? Сиз биздерге айтып атасыздар, эмнеге өзгөргүлө деп атасыздар. Өзбек ажыбизге сын айтып атат. Силер ийрейип калдыңар, кыйшайып калдыңар, инейиз болуп калдыңар. Сын айтып атат. Эмне үчүн айтып атат? Силер кыйшайып калай деп аткан жок да, өзгөргүлө деп атат. Демек сын пикирди туура кабыл алып өзгөрөйүк да биз. Айта берет да эми деп коюп эле. Анан бизди жалбырак кип атат эми кийебиз да, сыны айтат да эле. Өзгөрөлү да чын эле моюнубузга алалы эже, чын. Биз да күнөөлүүбүз, моюнубузга алалы, өзгөрөлү. Сиз өзгөрүңүз, чын. Тилиңде сөөк жок экен, баракелде. Айтканыңа биз кошулабыз, сын пикирлерди кабыл алабыз. Улуу муундагылар, эми биз орто муундагылар болуп калдык, анан улуу муундагылар. Бул баланын күйүп бышып айтып турган жерине мен толугунан кошулуп кетет элем бир жерине. Албетте, биз илгеркидей сакалы белине түшкөн абышкаларды көрбөй калдык. Азыркы абышкаларыбыздын баары сакалдарын кырктырган, кырдырган, тазаланып, башына шляпаны кийген. Ал эми илгеркидей тебете кийген, ак калпак кийген абышкаларды кимиңер көрүп атасыңар? Эч кимиңер көрбөйсүңөр. Айылга барсак, 1-2 абышка бар, анын да сакалы жок. Демек, байбичелер ак жолу башында түшкөн. Мына ушул улуу муундагы адамдар бизге өрнөк болгон. Биз эми мына ортоңку муунга кетип баратабыз го. Албетте, мен кошуламын. Туура, улуу муун биз үлгү көрсөтүшүбүз керек. Бизди көрүп, анан аганы көрүп, сиңдөсөт, эжени, байкени көрүп, инөсөт деген макалда айтылгандай, ушул могу жаштар бизди көрүп, биз улуу муунду көрүп, кыргыз элинин салтын сактаган, улуу салт санасын сактаган улуу кыргыз эли төөлүк болуп келген, ошол жашоону уланта беришибиз керек. Азыр Кыргыздын эң чоң кемчилдиги эмне десечи, атаандашып атабыз да. Тиги кыска кийип атат, мен неге кыска кийбешим керек? Менин чалым сакал койбой койду, мен неге чачым узун кылып алышым керек? Мына көрдүңүзбү эже? Атаандашуу бизде болуп атат. Атаандашуу сизде болуп атат. Боюнуңузга алышыңыз керек. Эмне үчүн сиз чалыңыз сакал койбой койсо эле, калпак кийбей койсо эле, сиз да чачыңызды кыскартып аласыз. Сиз эмне үчүн ошо күйөөңүзгө өрнөк болуш үчүн эле узун чачыңызды кийип жолок салып жүрсөңүз болбойбу? Сөз сакал койбой койсо эле, мен да чачымды кыскартып алайын деп кыскартып бересизби? Атаандашпайык, мына жаштар да атаандашып атпайбы? Тиги мен подружкам кыска кийип атат, мен эмнеге кыска кийбешим керек? Тиги сиздики деле ошондой болуп атат. Мисалы атаандаашууда атаандашпайык. Биз ар бирибиз өзүбүзгө жооп берели эже. Биз өзүбүз өзгөрөлү, өзүбүзгө жооп берели болду эже, чын. Жок, ооба, сен эртеңки жаштарсың, сен эртеңки Кыргызстанды оңдой турган жаштарсың, туурабы? Биз ортодогу муун болуп калдык. Бизге деген бүгүн эле биз эртең жаштар сүйлөсүнөн келип, биз эртең өзүбүздү өзгөртүүгө бизге андай акыбыз жок. Биз бүгүн келип эле эртең биз формабызды өзгөртүп калууга биз эч качан бара албайбыз. Агачы биз айтыңызчы, анда биз могул жерде ушунча убактыбызды текке кетирип, ушунча видеолор тартып, эмнеге тартабыз? Булар эми сүйлөп коет да, өзгөрбөйт, по-любому деп эле сүйлөп атабыз. Биз өзгөрсүн деп атабыз. Жашыңызга карабастан өзгөрүңүз эже. Мен 30га 40га чыгып калдым, 50ге чыгып калдым, өзгөрө албайм эмес. Өзгөрүңүз эже. Өзгөрүү эч качан кеч болбойт. 70ге чыгып калдым, 70ге чыгып калдым, менин баары ушундай чал болуп калдым эмес. Өзгөрүңүз эже. 70ге чыгып калсаңыз да, 80ге чыгып калсаңыз да, өрнөктүү эне болуп, өрнөктүү карыя болуп эже. Өрнөктүү ата болуп өзгөрүңүздөр. Баарыңыздар өзгөрүңүздөр эже. Биз өзгөрөбүз эже. Сиздер өзгөрүңүздөр. Биз өзгөрөбүз деп мойнубузга алып, азыр биз эртең өзгөрө калганга биздин азыр милдетибиз да жок, акы да бере албайбыз, сөз да бере албайбыз. Бирок акырын жакшы болсо, аста жаман болуш бир паста дейт. Жаштар сүйлөсүн чыгып туруп эле, анан силер заматта жаштар оңолуп калган жоксуңар да, туурабы? Мына силер азыр могу жерде жалаң жашта турат, күйүп бышкан жашта турасыңар. Ал эми артыңардачы? Артыңарда ошол сен айтып аткан кыска кийген кыздарга жармашкан балдар, тамеки чеккен балдар, хулиганство кылган балдар, мына ошол арттагы балдарды оңдоп турган ата-энеңерге, эжелерге асылсаңар, силер ошондо туура болмок да. Мен дагы айтып атам эже. Атаандашпайык деп атам эже. Атаандашпайык эже. Кеңиз жаштарды айтып өзгөрдүңбү? Эмне кылып өзгөрдүң өзүң? Мен алдым мисалы. Мен бул туралы өзүнчө тамекини таштадыңбы, эмне кылдың эми? Ооба, мен кичинекейимде мисалы 8-чи класста мисалы 1-чи жолу тамеки тартып көргөм, бирок бир досум ошол спортко тартып, анан кийин намазга тартып өзгөрттү. Мен өзгөрө алдым. Сыймыктардан мен өзгөрүп атам да. Мындан кийин дагы Дилмүрөккө келип сабак алып, тайлим алып өзгөрүп атам. Мен өзгөрүп атам сыймыктардан. Мен жогорку деңгээлде ушунчалык деңгээлде башкача өзгөрүп кеттим деп айта албайм. Бирок мен өзгөрүп атам. Акырындык менен болуп атат. Бирок силерге эми биз жашпыз, акырындык менен өзгөрсөк болот. Эми сиздер 50ге чыгып алып, мен акырындык менен өзгөрөм десе 70ге барып каласыздар эже. Силер батыл өзгөрүшүңөр, эртең эле өзгөрбөсөң азыр өзгөрүшүңөр дейт. Силер жашыңызда сиздерге убакыт жетишпей калышы мүмкүн эже. Убакыт жетишпей калышы мүмкүн эже. Сен мен азыр эле өзгөртүүгө анта албайсың сен. Биз акырын балдарды өзгөртөбүз, анан өзүбүз өзгөрөбүз. Сен өзүң эле өзүм өзгөрдүм деп атасың, балдарды мына биз өзгөртөбүз. Мугалимдер, ата-энелер өзгөртөт. Мына сага окшогон жаштар
ушундай көбүрөөк сүйлөсө сен артыңан дагы көбүрөөк ээрчитип кел, сен ошондо оңдолосуң. Сен азыр эле бүгүн өзгөрүп койгон жоксуң, балам. Жалгыз сенсиң, макулбу? Жалгыз эле сенсиң. Мен эже кайра айтып бизге жаштарга өрнөк болуп, өзгөрүүгө себеп боло турган кийим десек, биздин атабыз, энебиз, апабыз атам. Эмне үчүн биз ушул нерсени айтып турсак дагы, мен азыр өзгөрө албайм, бир аз убакыт керек деп. Эмне сизге убакыт берип, анан кийин 10 жылдан кийин өзгөргөндөн кийин, сиз 10 жылдан өзгөрсөз, анан эми биз өзгөрөбүз деп айтыш керек. Сизди биз күтпөйбүз эже. Сиз да бизди күтпөңүз, атаандашпаңыз, өзгөрүңүз. Сиздин да балдарыңыз, бизге окшогон балдарыңыз бар. Балдарыңызга өрнөк болуш үчүн өзгөрүңүз эже. Өзгөрүңүз эже. Өзүңдү эре ойлосоң бирөөнү шер ойло дейт, балам. Баягы өзгөрөт деп эле сразу өзгөрүп кетпейт да, акырындык менен өзгөрөт да. Мына могул жерде кыздар, жаштар, балдар баарыңар эле турасыңар да, ата эне деп атасыңар, эжелер деп атасыңар. Ата эне силерди, балдар баарыңарды, силерди мени юбка кий, төшүңдү ачып жүр кызым деп айтпайбыз да, туурабы? Баарыңарды эле эмне кылып атат? Коомго келгенде силер ошого жараша кийинип атасыңар, туурабы? Баардыгыңар айыл жерден келдиңер, жашынакай эле көйнөк кийип, жашынакай узун чачыңар менен келесиңер дагы, шаардагы коомго келгенде силер өзгөрүп атасыңар, кыздар. Ушуну өзүңөр мойнуңа алсаңар, эмне үчүн ата эне дейсиң? Эмне үчүн ата энелер бизге ошого эметип атасыңар да? Ата эне жок айтпайт, балдар. Жок, ата эне айтпайт, бирок өзү ата эне кандай болсо, бала ошондой болот. Ооба, беш кол тең эмес. Тарбияласаңыз, балдарыңыз тарбиялуу болот, албетте. Ооба. Эсли сиз чачыңызды узун байлап, жоолук салынып, фигураңызды көрсөтпөгөн кийимдерди кийбей, жакшы жүрсөңүз, албетте сиздин кызыңыз дагы менин апам мындай, мен ушу апамдай болушум керек деп сизди кумир тутуп жашайт. Билесизби? Мен өзбек ажыга сөз айтайын дегем, сиз дайыма эле кыздарга асылына бересиз да, кыска кийениз деп. Ушундай аялдарга эмнеге айтпайсыз биздин апаларыбызга? Сиздер ушундай кылыңыздар. Апалар, коомдогу, биздин коомдогу апалардын кийинүүсү, адеби мындай кийинүүсү туура келбейт. Оңолбой атабы, өзгөрүлбөй атабы. Эмнеси менен өзгөрүлбөй атат? Бул эжелер, апалар айтып атат, жакшы эле өзгөрүлүп атабыз, бардыгы жакшы деп атат. Эми заманба, балким 21-жылы кандай? Намаз окубасаңыз дагы сиз кийимиңизди оңдоңуз да, мисалы азыр коомдогу апаларыбыздын кийинүү адеби вообще туура эмес да. Бардыгы фигурасын көрсөткөн кийимдерди кийишет. Жаштарын Ал эмне жакшы, жаманбы? Албетте жаман, ал бизге жаман таасир берип атат. Кыска кийинип алып маршруткага түшөт, маршруткага дайыма жаштар түшөт. Туурабы? Туура айтып атамбы? Жаштар түшөт. Ошодон тарбиялап атабыз. Биз сиздерди көрүп, өнүгөбүз, сиздерди көрүп тарбиялабыз. Рахмат. Саламатсыздарбы, мен айтып кетмекчимин. Мен да ошо кыздардын бири болчумун, маршруткага кыска түшүп кийинип жүргөн. Бирок мен түшүндүм, что бул жашоо жалган жашоо экенин, баары убактылуу нерсе экенин. Мен даже как бы өзүмөн улууларга айтам, эже сиз туура эмес жолдо жүрөсүз, потому что мен ушу жолдо жүргөм. Мен ушу жолдо жүрүп билдим, что мен туура эмес жолдо жүргөн. Мен хиджаб кийип, хиджаб кийгениме аябай как бы горжусь да, этим сүйүп, күйүп, жакшы кийем бул хиджабдычы. И ушундай жакшы ишеништемин, что я буду дальше носить этот хиджаб, да. И как бы я вам тоже советую, потому что бул ден соолукка дагы баарына жакшы. Хиджаб кийген кыздар эч качан жаман жолго барышпайт, жаман жолдо жүрүшпөйт. Жаман жол деген эмне ал өзү? Мен өзгөрдүм, мисалы мен Сени кимдер өзгөрттү? Мени ошо мечитке барып, жума намаздарга барып, таалимдерди угуп, лекцияларды угуп, ошентип окружающие люди, общество өзгөрттү мени. Мен аябай кубанычтамын ошого. Мен раньше кругум аябай жаман кыздар, ошо ичкендер, чеккендер. Азыр мен ушундай намаз окуп, намазды калтырбай окуган, иман жолунда жүргөн кыздарга мен жүргөм. Айтпаймынбы? Мен азыр мындай эмем бар, максатым бар. Мен мисалы хиджаб кийип намаз окутам. Менин мамам окубайт, но я как бы ана жолукту чечпей кыска кийбейт. Потому что я как бы постепенно сразу бир нерсе болуп кетпейт. Постепенно по ступенькам болот. Мен ошону мамама дагы жеткирип билдиргенге аракет кылам. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, Жаштар сүйлөсүн теле долбоору өзүнүн иши менен ушул ачык асман алдында активист жаштар менен жана эже агайлар менен өзгөрүү өзүбүздөн деген темада сүйлөшүп жатабыз. Мынакей бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Эми урматтуу жаштар жана коноктор, өзүңөр сөзүңөр менен жыйынтыктап берсеңер, өзгөрүү кимден? Өзгөрүүнү кимдер өзгөртүш керек? Аталарбы, апаларбы, жогорку муунбу же жаштардан өзгөрөбүзбү? Кыскасы, кайдан өзгөрөбүз? Анда жыйынтыктоо сөз.
мен деген бул жерде көп талаштар айтады, улуу муунга, орто муунга биз сүйлөсөк сүйлөй беребиз, тилде сөк жок да, сүйлөнө берет. Силер азыр өзгөргүлө деп бул жакта бир бала айтып кыйын болуп сүйлөп кетти. Анан ким билет турабы, 1 саат мурун эле балким Дилмүрөккө келип алып, анан өзгөрүлүп бияка келип сүйлөп атат. Бул жакта кыз айтып атат, хиджаб кийдим, менин кругум жаман болчу деп. Ар бир адамдын өзүнөн да хиджаб кийген макул, мынакей хиджаб кийди деп мына узун мындайынан кийген макул. Узун бир жеңи кыска, бир этеги узун кийим бол билбейм анда. Хиджаб болсо мен деле мындай кие алам. Бул деген бизде илгери мен 5-6 класста окуп жүргөндө шым менен форма кийген ушул мода болчу да. Анда ушундай кылып биз деле форма деп кел. Мынакей хиджаб десе узун кийсин мындай. Азыр болсо жүрөт, мына мен мисалы үчүн өзүм көзүм менен Московскийде, Советскийде көргөм. Очки тагынган, хиджаб жабынган жакшынакай кыздар тамеки чегип турат. Аны көрүп биз кандай өзгөрүлөбүз? Ушул туурабы? Албетте туура эмес деп ойлойм, потому что аны специально акча берип ошентип жаман иман, ислам динин жаман көрсөткөн адамдар көп, андай против болгондорчу. Специально ага акча берип ошондой мен ошентип ойлойм, потому что 5 кол окшош эмес. Баардык кыздарды бир хиджаб кийген кызды сигарет чеккенин көрүп баары деп ойлош. А то, что я вот ношу, это тоже считается, если то, что закрыто, это хиджаб. Это считается хиджаб. Хорошо. Ладно, бирөөлөр акча берип атат дейсиңер, ладно, макул. Немеде айтылат да, мына Куранда айтылат, аял киши макул биз мына хиджаб кийбейли эшикке боёнуп чыгып атабыз. Аял киши эшикке чыгарда боёнбой чыгыш керек. Эмне үчүн сен кашыңды тересиң, эмне үчүн сен боёнуп жүрөсүң? Мен кашым терилгенин көрүп турасызбы? Көрүп турам. Во-первых, каш терген, я тоже согласна, нельзя вообще каш терген болбойт. А то, что крашусь, можно. А это... Давайте не будем спорить, хорошо? Рахмат. Чоң рахмат. Врач деле ооруйт да. Молдо да бир кылдай күнөө кылып калышы мүмкүн. Ошо.